Урматтуу министр айым, биринчиден сыйлап өзүңүз келгениңизге чоң рахмат. Анан убакытты эске алып, близ суроо жооп кылалы. Мен кыска суроо берейин, кыска жооп берсеңиз. 220 кластердик мектеп дедиңиз. Кластердик мектеп деген эмне? Жөнөкөй элге түшүндүрүп бериңизчи. Устат шакирт. Устат шакирт. 53 устат болот, толук базасы менен. Анын жанында тигилерди кошо алып Сүйрөп кете турган мектептер болот. Күчтүүрөөк, сапаты мыктыраак мектеп, жанындагылар жалгыз калтырбай сүйрөп кете турган болот. Түшүнүктүү. Анан 23 инновациялык мектеп бенефициарлардын катарында дедиңиз да? 23 инновациялык мектептердин канчасы айылдарда? Дээрлик бардыгы айыл жеринде. Демек, мунун пайдасын центрлерде. анткени шаарларда билесиз, билим алганга альтернатива көп, айылдагыларга приоритеттүү маани бериш керек. Ошол каршы Бишкек бизге өтөлөк, ошон үчүн Бишкекте жок бул жерде. Биздики жалаң аймакта. Абдан жакшы. Анан жанагы мугалимдердин квалификациясын көтөрөбүз деп атасыз. Кандай жол менен? Семинарларбы? Бул жерде тренинг, семинар, анан көпчүлүгүн офлайн, онлайн өтөбүз. Эжеке, мен көп семинарга, көп тренингке бардым өмүрүмдө, бирок бир эле нерсе эсимде калат да, кофе брейк эсимде калат. Анан жанагындай гонорарга келгендер эптеп бирдемелер сүйлөп коет, өздөрүнөн башка эч ким түшүнбөйт. Менимче өздөрү деле түшүнбөйт болуш керек. Ошон үчүн ошол контентке, модульга кимдер берет? Мисалы, Сайдылканов деген агай бар экен Карагулжада. Абдан жакшы мектеп ийгиликтерге жетишип атыптыр. Капыр Мадаминов агай, ошол эле Бектур Исаков, ошо ошондорду тартсаңыздар жакшы болот эле. Сонун мугалимдери бар. Чын элечи. Мен суранам, ушул семинар болгондо, тренинг болгондо мени чакырыңызчы, мен деле бир көрүп. Азыр өтүп атат, система боюнча катышсаңыз болот. Укмуш технологиялар бар. Качан, каякта болот? Биз беребиз тизмесин. Анда тизмесин бериңиздер, мен катышайынчы. Графигин беребиз. Анан мен бала кезде ата атка такка как деп алипени окугамда, азыр деле ошол бойдон жүрөт. Китепти көрсөң ачкың келбейт. Чет өлкөдө билесиз, иллюстрациялар менен абдан кооз жасалган. Анан менимче ушул бизде илимдин докторлору жазат экен китепти. Ошо диссертациялык кеңештеги академиктер түшүнгөндө алып жазып коет да, байкуш 5-класстын баласынын, 4-класстын баласынын мээси оор эле айтып коюнчу, мындай чирип атат да. Ушул долбоордун негизинде китептерди жаңылоо, заман бапташтырууну караса болот беле? Стандарттар, бүт жаңы мунда китептер, сиз айткан талаптардын баары коюлган. Барбы китептер? Бар. Китеп чыкпайт, бирок китептин стандарттары канча сүрөттөн болуш керек, канча тажрыйбалар көрсөтүлүш керек, баардыгы ошол классификациясы ичинде. Чоң рахмат.